Assalamu alaikum. Desinti kanalında blogger Bakıt Sulayman akırkı kavarlardı, okuyalardı, tangalıştı nerselerdi sizler menen talkulap koyun dep çeştim. Bugünkü gözgö basar çoğun bir okuyalardan biri Jogorku Kırgız Respublikasının Jogorku sotunun çeçimi oldu. Sapar Isakov'tu bilesizler 18 yılga 9. iyunda bolsa geregeli. Klara Karıbayeva degen dagı bir hökümettün aparatında iştegen şu dini jana ulut aralık şunday işler boyunca жоопкерчиликтүү bir ayaldı. Ekön tig ayalga 200 kança ming 230 ming 260 ming bir ayıp pul salıngan alemi Sapar Isakov'ga 18 yıl berilgen ile oşol İppodromdu, Çolpanata'daki İppodromdu rekonstruksiyaloogo jana uluttuk muzeyibizdi oңдоого getirilgen akçalardan jep ketti dep turup 18 yılga kesip anan dagы men жазып koydum ele 247 milyon 650 ming 281 som akça төлөөгө милдеттендирилип камалган эле да. Анан 5 октябрда окуяларды жакшы билесиздер. Атамбаев жана анын бир нече жан жөкөрлөрү ошол командасы ошондой эле биз билгенден ошондой мамлекеттик адамдар. Анан биз билбеген канча дагы кылмышкерлер чыгып кетти. Бизде карапайым адамдарда маалымат жок. Ошентип түрмөдөн бир нече адамдар чыгып кеткен. Баштапкы кездерде жанакы элдин алдына чыгып сүйлөп антип минтип жүрөт эле, анан эле жып бетиргизип туруп жок болуп кетти. Сапар Исаков менен Бишкектин мэри качып жок болуп кетти. Францияда жүрөт дейт, Казакстанда жүрөт дейт, Россияда жүрөт дейт. Айтор каякта болсо дагы ал кишилер жок, азыр качып кеткен. Мына ошол кишилердин үстүнөн ошол кишилерди айыптоого мен азыр Сапар Исаков жөнүндө айтып жатамын. Болгон ушул соттун эки инстанциясынын чечимдерин бүгүнкү жогорку сот жокко чыгарып, ошол кылмыш ишин 1-Май райондук сотуна кайра жөнөттү да. Эми 1-Май райондук сотунда каралып, анан эгер Сапар Исаков акталса акталып кетет, караланса караланат ушундай. Бирок 1-Май райондук сотунда соттун качан болорлугу белгисиз. Анткени мен башта айткандай, ошол Сапар Исаков жок, ал качып кеткен, белгисиз. Ошол киши өзү болмоюнча соттун дагы качан боло тургандыгы белгисиз. Эми мындай да достор, ошол миллиондогон акчаларды жеп койду деп, мындай деп, анан кийин тиги ипподромдон жеди, музейден жеди деп күнөөлөнгөн адам ошентип бүгүн жогорку соттун чечими менен артка кайтып да, бизде ушул акыркы кездери мына Текебаевдин иши артка кайтты, жакында эле Атамбаевдин иши кайтты. Азыр ушул Атамбаевдин командасында келаткан ушундай бир кандайдыр бир ошолор жака мындай ошолордун кораблин жылдыра турган шамал ошолор жака соккондой ыңгайлуу шамалдын жүрүшү бул эмнеден кабар берет? Бул ушундай чын эле сотторубуз адилеттүү болуп, адилеттүү иштерди жүргүзүшүп болуп жатабы, же болбосо кандайдыр бир саясий мындай сүйлөшүүлөр барбы? Айтор эмнеси болсо дагы, өзү жок болсо дагы булар мындай эми бул артка кайтты деген, бул жарым акталды деген сөз да. Керек болсо азыр ушул жерде болсо бул кишилерди сот залынан балким чыгарап эле. Айтор ушундай нерселер болуп жатат. Бул бизди таң калтырган мындай таң алдындагы табышмак. Таң алдында табышмактуу лайлала дегендей лайлала болуп атат да биягы достор. Бул жөнүндө маалыматты Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу массалык маалымат каражаттарына билгизди да. Эми достор, андан башка дагы бир айта кетчү жагдайлар. Финпол өткөндө 27 ноябрда Тайырбек Сарпашевди ушундай милдеттендириптир, 500 гектар жерин кайра берет экен, дагы 30 гектар сугарма жер бар экен деп иш козголду, чакыртты деген сөздөр болуп атат эле. Ошол иштин экинчи бир этабы башталып, ошол чын эле мамлекетке өткөрүп беребиз дешип, колунда жок адамдарга ошол жер үлүштөр берилет деп, бүгүн дагы ошонун үстүнөн
işler жүрüптür. Ошондой эле ушул Азаттыктын маалымат булактарынын айтымына караганда 9 декабрда Тайырбек Сарпашевди алып келип туруп, ошол жерден дагы сүйлөшүлөт экен. Финполдун күч структураларынын өкүлдөрү менен иши кылып, бул жагынан жакшы, ушундай карапайым адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн ушундай бир нерселер болуп жатат да. Мен Финполдун ушул акыркы кездердеги иштерин аябай эле мындай ыраазымын, чынын айтканда. Элдер деле ыраазы болуп атат болуш керек. Сыймык Жапыкеев жана анын командасы Сыймык ИКО деп койсок дагы болот. Шарттуу түрдө ошол өзүнүн күч структуралары менен абдан алгылыктуу иштерди жасап жатат. Рахмат буларга. Анан достор, өткөндө бир интернеттен көрүп калсаңыздар керек эле, ушул жердин алды менен шырылдап эле тетиги Баткендеги бир жерди көрсөттү. Ак топурак дейби, ак торпокпу, ошондой жерде. Анан газ менен тиги нефти шырылдап эле суу жердин алды менен кетип атат экен деп. Ошого мындай актангандай кылып маалыматтар чыгыптыр. Жок, ал жерлер делимитация, демаркация нерселердин баардыгы жүргөн, чек ара такталган. Ал жер кайсыл жагы Өзбекстан, кайсыл жагы Кыргызстан. Бирок ошолор шаймандарын ушул кезге чейин алып кетпей, ошол биздин аймакта турат. Аймакта турган нерсени алардын өздөрүнүн охранасы көзөмөлдөп турат деп. Мындай карасаңыздар достор, эмне себептен биздин мамлекетте кандайдыр бир башка мамлекеттин охранасы туруш керек? Бул биздин мындай биздин эркиндигибизге, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтире турган нерсе болуп калбайбы? Эл аралык договорлордо ошондой нерсе көрсөтүлгөнбү? Кандайдыр бир мамлекеттин ичинде башка мамлекеттин күч структуралары келип алып турат деген. Ал биздин чоңдордун айтымына караганда, мына бүгүнкү маалыматтарда эч кандай качайтети ошондой иштер жүрбөйт. Жөн гана ошол тетиктерди, ошол оборудование, ошол нефть скважиналары жөн эле турат экен да. Ал балким иштеп жаткандыр, балким жердин алды менен кетип аткандыр. Эми бул дагы бизге караңгыда. Эми мындай бир мамлекетти күнөөлөөдөн алыспыз. Билбегенден кийин сүйлөшүбүз керек. Бирок күмөн жаратат ошондой мамлекеттин ичинде башка мамлекеттин күч структуралары келип туруп өздөрүнүн территориясын карап алгандыгы. Бул биздин албетте мындай шалпаңбай экендигибизден белги берет достор. Эми сөздүн эң акыркысы, азыр мага бир досум телефон чалды. Биздин айылда достор, ушул өзүбүздүн айылдагы көйгөйлөр менен дагы бүтүрүп коеюн ушул сөздү. Мындай нерселер биздин Кыргызстанда көп эле кезигип жатышат. Бизде санариптештирүү деп, анан кийин эми айылда гана ушу шаардагылар көрбөйбү телевизор билбейм. Мен өзүм деле телевизор көрбөйм, бирок ата-энемдер көрүшөт. Санарипке өткөрүп койгондо, анан биздин айылда, мына Үч булак деген айылда, Базар Орон району. Санарип деп бир жерге мындай антенна чыгарышып анан коюп кеткен экен. Жок ал санарип. Bir gün көрсөтсө 5 gün жок, bir gün көрсөтсө 5 gün жок. Анан жаан жаагандан кийин булардын баягы контор эмеси тиги аппараттары турган жери тешилип калганбы? Жаан жааган күн эчтеке жок. Мына азырда жок. Кыскасы эл кыйналып жатат да, ушу телевизор көрө алышпай. 2-3 күндөн кийин ошондой санариптин ошол адамдар тез эле келип кетип турушат. Мен тиги жолдош балам айтты, ушул биздин айылдын депутатынын дагы мага телефонун берди. Жана дагы ошолор келгенде ушул камераны алып барып, ушул нерсени тартайлы. Эмне себептен биздин айыл көрбөйт, көрө албай жатат. Мына оңдоп кетишип, мына мынтик, мына биз ошол мүмкүнчүлүк болсо эмне бир өздөрү менен сүйлөшүп бүгүн ушундай чечимге келип атабыз. Эмне себептен булар оңдой берет? Чынын айтканда эчтеке көрсөтпөйт. Буга өкмөттөн килтейген чоң акчалар бөлүнгөндө жөндөн жөн эле келип ал жерге антеннасын куруп, мындай бир магнат бир бай келип куруп берсе го, анда ладно, ал өзү билет иштебейт. Бул жерде өкмөттүн, элдин чөнтөгүнөн жасалган нерсе булчу. Анан ошол эл акыркы маалыматтарды, мына азыр шайлоо жакында, ошону көбү бар эле телефон көрө бербейт. Карапайым калкты мындай агартуу жагында, маалыматты жеткирүү жагында телевидениянын абдан мааниси чоң. Ошондуктан ушул нерсени биз сөзсүз түрдө мен алып берүүгө аракеттенем достор. Ошол адамдар келип калса көрсөтүп, сүйлөшүп, бул нерсени эмнеге жалпы нерсе катары айтып жатам? Ушул биздин айылдагы проблема сиздердин айылыңыздарда эле болсо керек. Ошондуктан буга дагы ушундай маалыматтар болсо айтып деп талап кылышыбыз керек да. Ошол бүгүнкү айта турган. Анан таң калып тарс жарылган нерселер ошол болду. Сапар Исаков өзү жок, бирок дагы бияктагы иштери окей болуп бара жатат. Эмне себептен окей болуп бара жатат? Биягы анда эмесе тиги
Dagы janındagы ayalga janagı Klara Karıbayeva деген ayalga 200 kança ming штраф salıngan eken. Al gayranda штрафты өкмөt alıp koygon bolsa kayra штрафын төлөp береби бул нерселер боюнча айтор. Таң калыштуу окуялар көп достор. Ушул бүгүнкү акыркы жаңылыктар. Саламатта туруңуздар. Сөзсүз пикирлериңерди келтирип комментарий жазып коюңуздар.